Сузак районунун тургуну Осмонкожо Камбаров пенсиясын банк картасы менен алып жатат. Бул аны кассада кезек күткөн түйшүктөн арылтты. В Россию зарплату я получал все время в банкомате. Россияда иштеп жүргөндө эмгек акыны банкомат аркылуу алчумун. Мындай ыкмага көнүп калгандыктан Кыргызстанга келгенде пенсия алууда кыйналдым. Банкоматтар биздин райондордо да орнотулуп, эми ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бул жерден акчаны күн-түн дебей алып турам. Улуттук банктын маалыматына таянсак, өткөн жылы өлкө аймактарында 200гө жакын банкомат орнотулуп, алардын жалпы саны 1700гө жакындады. Кыргызстанда банк карталарын 3 миллиондой адам колдонууда. Ушул физический инфраструктуранын маселесин чечет да. Уже кардарлар алыс жакка барып туруп банкомат истебейт. Алар келип туруп, биякта уже жакын жерлерге уже банкоматтардан акча алууну маселесин чечебиз да. Мындан тышкары биз 127 айылда бүгүнкү күнү пилоттун деңгээлинде выездной кассаларды жиберип атабыз. Мындай финансы инфраструктурасын жакшыртууга быйыл да көңүл бурулат. Экономист адистер, каржы тармагынын өкүлдөрү ал жарандарга ыңгайлуу шарт түзөрүн белгилешет. Ошол эле учурда буга байланыштуу тиешелүү мыйзамдарды жакшыртуу зарыл. Бул банкомат төлөм терминалдарынын коммерциялык уюмдар тарабынан орнотулушуна шарт түзөт. Карточный системалардын бардыгы банк системасынын жеке эле финансы системасынын продуктыларынын пайда болушуна бирден бир өбөлгө бул укуктук ченемдик актылардын пайда болуусу зарыл да. Биринчи кезекте укуктук база пайда болуш керек. Көзөмөл жагын оңойлотуп берсе, ошону жазып берсе, анда уже бизнесмендер ошого акча салат да, каражаттарын салат. Элеттеги каржылык тейлөөнүн жеткиликтүүлүгү мамлекет башчысы Улуттук банктын төрагасын кабыл алган учурда да талкууланды. Калктуу пункттардагы кластердик долбоорлорду каржылоо, накталай эмес төлөмдөрдүн, эсептердин үлүшүн көбөйтүү, банкоматтар менен төлөм терминалдарын кеңири жайылтуу зарылдыгы белгиленди. Мындан сырткары аймактардагы насыялоо маселеси көтөрүлдү. Өлкөнүн башкы банкири турак жайга байланышкан социалдык ипотека долбоору тууралуу да маалымат берди. 2019 жылдын 30 майынан 31 декабрга чейин Керемет банк аркылуу 1 миллиард 54 миллион сомдук 723 насыя берилди. Ноябрь айынан тартып каражат аймактардагы бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине берилүүдө. Социалдык ипотека долбоорунун алкагында аталган банк тарабынан быйыл 1 миллиард 200 миллион сомдук каржылоо жүргүзүлөт. Түндүк электрондук маалымат алмашуу тутумунда мамлекеттик органдар менен бирге коммерциялык уюмдар да кошулууда. Быйыл өлкөдөгү бардык банктар аталган система аркылуу иш алып барат деп күтүлүп жатат. Бул каражаттарды берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жана ылдамдыгын камсыз кылуу максатында жасалууда. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.